Саламатсыздарбы? Мен азыр сиздер менен ачууну башкара билүү жөнүндө маалымат бөлүшөм. Ачуулануу деген эмне? Ачуулануу бул биздин сезимдерибиздин таасиринен улам денебиздин чымырканышы болот. Ачуулануу бул биздин табиятыбызда бар нерсе. Ачуулануу эмнеден келип чыгат? Эгерде биз кимдир бирөө башка бир тараптан сыйлабасты, кемсинтүү, басынтуу, кабыл албоо, четке кагылуу ушундай сезип жатсак кимдир бирөөдөн бизде ачуулануу болот. Ошондой эле бир нерсени кечке эле кылып атып кайра эле кыла албай калганда адамда ачуулануу болот. Биздин күтүүлөр аткарылбай калганда, ошондой эле бизге жакпаган нерселер болсо дагы ошондой эле бизден күчтүүлөр үй бүлө тараптан же болбосо жетекчилер тараптан ошолорго каршы биз тура албай калганыбызда, туруштук бере албай калганыбызда ачуулануу болот. Адилетсиздик болуп жатканын көрүп турганыбызда ачуулануу болот. Ачуулануунун жаман жагы бул баардык эмоциялардан ачуулануу бул эң күчтүү талкалоочу энергияга ээ. Эгерде бул энергия биздин денебизде калып калса, сыртка чыкпайчы, анда бул биздин ден соолугубузга зыян келтирет. Эгерде биз ошол ачууланууну кимдир бирөөдөн эмоция менен чыгарсак, ал адам ошол ачууланууну алып дагы башка бирөөгө берип, бул тарап жугуштуу эмоция деп айтса да болот. Эгерде ушундай кылмай болсок, тарап кетсе, адамдарда эмоционалдык интеллекттин төмөн болуп кетиши болот. Сулайман пайгамбарыбыз айткандай, ачуулуу адамдын ачуусу дароо эле сыртка чыгат. Ал эми акылдуу адам өзүнүн ызасын сыртка чыгарбайт дегендей эле, кээ бирки учурда ачууланганда ошол ачуулануу аркылуу адам акылын жоготуп, ошондой эле ойго келбеген иштерди жасап салат, анан кийин өкүнүп калат. Мисалы үчүн, киши өлтүрүү, адамдардын сезимдерин талкалоочу сөздөрдү айтуу, мамилелердин бузулушу, кээ бирки учурда адамдар ачуулануу аркылуу ажырашуулар болот. Кээ бирки учурда адам ошол карьерасын бузуп алат. Кээде адам өзүнүн тагдырын талкалап алышат. Ачуулануу биздин ден соолугубузга, адамдар менен болгон мамилебизге өтө жаман таасир берет. Ачуулануу аркылуу бизде стресс болот, тынчсыздануу болот. Ошол стресстен улам баш ооруу, давление көтөрүлүү, ашказан жаралары пайда болуп, биздин денебиздин туура иштешине таасир берет. Ошондой эле ачууланганда адам эмне кылат? Адам курч сүйлөйт, кыйкырат, сүйлөнөт кээ биркилер болсо каргайт, идиш сындырат, колунда болгон нерсеси менен урат, катуу урат. Ошондой эле ачууланганда адамдар талашып конфликтке барышат. Жана ошол учурда адам тынчтангысы келбей калат, же болбосо тынчтана албай калат. Ачуулануунун кээде пайдалуу жактары да болот. Ачууланганда адам туура кадамдарды жасаганга түрткү болот. Көп убактан бери чечилбеген көйгөйлөр чечилип калат. Мисалы үчүн, кээ биркилер ачууланганда үйүндөгү кирлерди жууп салуу, же болбосо үйлөрдү жыйнап салуу деген сыяктуу. Дагы бир мисал болсо, жөнөкөй айта кетсем, кимдир бирөө тараптан сен ушуну дагы билбейсиңби деген ушундай кемсинтүү же басынтуу сезсек, адам ачуулануу, ошол эмоция келет да, ошол эмоцияны туура жака буруп, мисалы үчүн мен ошону билбейт экенмин деп алып туруп, күч жумшап ошол нерсени үйрөнүп алганга түрткү болот. Эгерде биз ачууланууну убагында башкарганды үйрөнбөсөк, анда ошол кыжырдануу, ачуулануу эмоция адамды башкарып алат. Адам ошол эмоцияларга кул болуп калат. Башкача айтканда, ошол
адамда тез кыжырдануу, тез ачуулануу болуп, ачуусу чукул мүнөзгө ээ болуп калат. Биз ачуубузду кантип жакшы жакка башкара алабыз? 3 нерсе, жөнөкөй нерсе айтайын. Биринчиси бул өзүбүздү тынчтандыруу. Экинчиси туура ой жүгүртүү. Ал эми үчүнчүсү болсо бул ачык сүйлөшүү. Өзүбүздү тынчтандыруу дегенде биринчи нерсе ошол эмоцияны сезип турганда биз терең дем алып, ошол акырын дем чыгаруу аркылуу ошол ичибиздеги ошол ачуу эмоцияны сыртка чыгарганга болот. Экинчиси болсо бул жаңжал болгон жерден чыгып кетиш керек. Ачууланып атасыңбы, сыртка чыгып тынчтануу. Андан кийин 10го чейин саноо. Андан кийинки кадам болсо бул туура ой жүгүртүү. Туура ой жүгүртүү дегенде сезимдерди сөз менен айтуу. Неге мен толкунданып жатам, өзүңдү байкап, мен ачууланып жатам, мен кыжырданып жатам деген ошол сезимдерди сөз менен айтуу. Өзүң сыртка чыгарып, анан түшүнүп, сөз менен айтуу. Ошондой эле бул кырдаалга мен 10 мүнөттөн кийин мен кандай сезем, же болбосо 10 күндөн кийин кандай сезем деген сыяктуу. Бул нерсе дагы башка кандай жол бар? Максатым эмне? Ачуулануу бул кырдаалды чечеби деген сыяктуу туура ой жүгүртүү керек болот. Үчүнчү бул сүйлөшүү. Башкача айтканда ачык сүйлөшүү. Ал эмнени айткысы келе жатат, ошону билиш үчүн адам менен ошол адамдарга же адам ким менен болсо дагы ачык сүйлөшүү. Ал адам менен сүйлөшүп жатканда сезимдериңизди ачык айтуу. Сен тараптан мен басынтуу сездим, ошого ачууландым. Сен ушундай кылганыңда мен кыжырдандым, же болбосо мен наразы болдум деген сыяктуу ойлоруңузду, эмне болуп жатат, эмне кыйнап жатат, ошону ачык сүйлөшүү. Эгерде биз ачык сүйлөшкөндү үйрөнбөсөк, бири-бирибизди жакшы түшүнө албайбыз. Ошентип, сиздер менен мен ачууну жакшы жактарын, жаман жактарын жана ачууну туура башкара билүү жөнүндө маалымат бөлүштүм. Эгерде сиздер үчүн пайдалуу болсо, жаңы нерсе үйрөнгөн болсоңуздар, жакындарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Эгерде тереңирээк сурооңуздар болсо, комментарийге жазыңыздар. Биз сөзсүз окуйбуз. Кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.